Саламатсызбы, Next TV'нын көрөрманы. Учурда биз Борбордук Ала-тоо аянтында түз алып көрсөтүүдөбүз. Бул жерге Конституциянын жаңы долбооруна каршы жана Жогорку Кеңештин тарашын талап кылган митинг өткөн жатат. Учурда жарандар чогулууда. Уюштуруучулардын айтымында региондордон дагы келе жатышыптыр бул митингке. Андыктан бизди бир аз күтүп туруусу өтүндү. Биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, атайын плакаттарга парламент арасын, стоп Конституция, долой ханство, парламент арасын деген жазуулар бар. Атайын кагаздарды көтөрүп чыгышкан. Белгилей кетсек, 2020 жылдын октябрында Кыргызстанда бийлик алмашып, анын алкагында Садыр Жапаров келген. Президент Садыр Жапаров бийликке келгенге чейин баш мыйзамды өзгөртүү пикирин жарыялаган. Тагыраак айтканда 2020 жылдын 17 ноябрында Жогорку Кеңештин расмий сайтына Конституциянын жаңы долбоору деген документ жарыяланып, ага 80 депутат демилгечи болгону көрсөтүлгөн болчу. Бул жарыяланган документ коомчулуктун сынына кабылгандан кийин атайын баш мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгуу максатында конституциялык кеңешме түзүлүп, ал түзүлгөн конституциялык кеңешме 2 айдын алкагында бул баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулашкан болчу. Аталган кеңешме 2 февралда ишин аяктап, жаңы даярдалган баш мыйзамдын долбоорун парламентке жиберген. Кабыл алынсын деген жаңы документ, тагыраак айтканда баш мыйзамдын жаңы долбоору Жогорку Кеңештин сайтына 9 февраль күнү жарыяланып, 2020 жылдын ноябрында коюлган долбоор менен алмаштырылган болчу. Бул учурда 17 февралда парламенттеги демилгелүү топ аны карай баштаган. Баш мыйзамдын жаңы редакциясында президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилгендиктен, президент Садыр Жапаров бул демилгени көтөргөндөн кийин коомчулукта терс пикир орун алып, ал жерде бир топ президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилди деген сөздөр айтылып, жаранды коом, юристтер жааматы буга каршы пикирин айтып, кабыл албоого чакырып келишет. Референдумга коюлушу керек. Мен кайталайм, бүгүн мамлекетте узурпация процесси, бүгүн мамлекетте
ошо мыйзамсыздыктар орун алды, ошого биз каршы турушубуз керек. 5 адам болобу, 10 адам болобу, 100 адам болобу оюбузду айтып турушубуз керек. Узурпация жөнөкөй тил менен айтканда өз билемдик. Президент Жапаров шайлоого чейин жана шайлоо учурунда дагы эл алдына чыкканда сөз берген. Бүгүн дагы байма-бай эфирлерге чыгып кайталап келет. Мен Кыргызстанда адилеттүү башкаруу, мен Кыргызстанда жоопкерчиликтүү башкаруу теге орнотом деген. Бирок ал сөздөрүн таш капты. Ал сөздөрү таш капты. Эмнеге? Анткени мына жазылган колумдагы ушу Жапаров демилгелеген кошоматчылык менен алып келаткан парламенттин колдоосу менен өтүп келаткан конституцияда толугу менен бийлик бир адамдын колуна өтүп атат. Ал эми ал адам элдин алдында дагы, мамлекеттин алдында дагы жооп бербейт. Бул өтүп кете турган болсо, Кыргызстанда толугу менен монархия, авторитардык режим орнойт. Эгерде ал режим орной турган болсо, мына урматтуу журналисттер өзүңөр чагылдырып атасыңар, сөз эркиндигине, дин эркиндигине, адам укуктары бар жогу чектелет. Себеби Туркменистан анын алып келген конституциясы биздикине караганда бир топ эсе жеңилирээк. Рахмат. Митингге тыюу салып атты эле да. Митингти эч ким тыюу сала албайт. Азыркы иштеп аткан конституциянын 34-беренесинин 1 жана 3 подпунктунда так жазылган. Ошол эле учурда Садыр Жапаров өзү демилгелеп алып келаткан конституциянын 39-беренесинде да так көрсөтүлгөн. Баягы тынч жыйындарды өткөргөнгө эч ким чек кое албайт. Чек кое турган болсо анда мен ошол эле Жапаров мырзанын өзүнө айтат элем. Шайлоо учурунда эпидемия болуп күчүндө турганда стадиондорду жык-жыйма толтурду эле. Эмне үчүн эч ким унчуккан эмес, эмне үчүн өзү айткан эмес. Ошондуктан эч ким чектөө кое албайт. Жума сайын катышуучулары сураныч, тротуардын баарын өтө аласыздарбы? Жол жүргүнчүлөргө тоскоолдук болуп атат. Ошол жактан улантсак болобу? Кеңеш мырза. бизге интервью болсо айтсаңыз, буга чейин жума сайын ушул мыйзамдуулукту талап кылган борбор калаада митинг өтүп келет. Анан бүгүн ошондой эле мыйзамдуулукту талап кылып, ушул баш мыйзамдын жаңы долбоорун кабыл алууга каршы пикирин билдирген тарап митингге чыгып атат. Бул кандай натыйжа берет деген ойдосуз? Эң биринчиден кандай натыйжа берет, бул президент Жапаровдон көз каранды бүгүнкү күнү. Анткени парламенттен эмес, президент Жапаровдон көз каранды. Бүгүнкү парламент, бүгүнкү бийлик, бардык бийлик бутактары бир адамдын көзүн карап турат. Ал кандай десе, ошону аткарып берет. Мынага далил 3 мартта мыйзам бузуулар менен, алдоо жолу менен парламент кошоматчылык кылып, Садыр Жапаровдун коркутуусунан коркуп, өзүнүн байлыгын жана бийлигин коргоо максатында референдум жөнүндө мыйзамды биринчи окуудан кабыл алды. Дүйнөдө болбогон окуя орун алды. Референдум жөнүндө мыйзамга конституциянын жаңы долбоорун тиркеп өтүштү. Мына эртең деп атышат, жалпы жыйында парламентте каралат. 2-3-дөн ал өтүп, 11-inde президент Жапаровдун кол коюусуна өтөт, 11 апрелде референдум коюп атышат. Биздин негизги талабыбыз ушу президент Жапаровдун өзүнө ушу легитимсиз парламентти таркатыш керек, легитимсиз парламентти бюджеттен каржылоону токтотуш керек жана жаңы парламенттик шайлоону жарыялаш керек. Ал эми жаңы парламенттин келиши менен, жаңы адамдардын колу менен жаңыча конституция жазылып, анан референдумга коюлушу керек. Мен кайталайм, урматтуу журналисттер, урматтуу кыргыз эли, бүгүн Жапаров демилгелеген парламенттин кошоматчылыгы менен өлкөдө узурпация орун алды. Бүгүн адилетсиздик орун алды. Садыр Жапаров шайлоо учурунда, шайлоого чейин эл алдына байма-бай чыгып, стадиондорду чогултуп сөз берген. Мен адилеттүү башкаруу, мен жоопкерчиликтүү башкарууну орнотом деген. Анысы таш капты. Себеби мына жазылган жаңы конституцияда толугу менен бийлик бир адамдын колуна өтөт. Ал эми ал адам эч кимдин алдында жооп бербейт. Бул эгерде өтүп кете турган болсо, өлкөдө монархия, авторитардык режим орнойт. Анда мына силер тартып аткан урматтуу журналисттер сөз эркиндигине шек келет. Сөз эркиндиги, дин эркиндиги, адам укуктар, бардык эркиндиктерге чектөө коюлат. Эч кимдин алдына жооп бербейт. Мына ошондо өнүгүү жолу эмес, биз арткы 30 жылга артка кетебиз.
Бул өтө чоң кооптуу, мамлекеттин келечегине балта чапкан нерсе. Ошондуктан биз парламентке кайрылып айтып атабыз, токтоткула. Узурпация власти эң чоң кылмыш. Кудай кааласа бүгүнкү акциядан митингден кийин биз парламенттин ар бир депутатын, персонально ар бир депутатын сотко беребиз. Садыр Жапаровду сотко беребиз. Эки нерсе менен. Конституциялык төңкөрүш, конституционный переворот болуп атат. Экинчи бийликти узурпациялоо болуп атат. Бизди жаман көрөт, тепкилешет, жакташат, бирок узурпациянын срок давности деген жок. 5 жыл болобу, 1 жыл болобу, 10 жыл болобу, мына жерде отурган 120 депутаттын кимиси колдоп берсе, бардыгы мыйзам алдында жооп берет. Агай президент жооп бериш керек деп атпайсызбы? Негизи акча мыйзамда калына жазылыш керек эле негизи. Ошондой эле бул митингди колдоп жогорку кеңештин мурдагы депутаттары да келген. Алардын бири Исхак Масалиев. Азыр биз интервью алганга аракет кылабыз. Жаңа программа конституциялык реформа өткөрсө, мен мисалы үчүн конституциялык реформага каршы деп айта албайм, себеби 10 январдан кийин башташ керек да референдумга. Бирок жол жобосун мыйзамдуулугун сакташ керек. Агай саламатсызбы? Next каналынан кече биринчи окууда жанагы референдум боюнча мыйзам долбоору эл өкүлдөрү тарабынан кабыл алынды. Анан ал кабыл алынгандан кийин ушул депутат Дастан Бекешев буга добуш берүү кандай жүргөнүн атайын видеого тартып жарыялады. Ага да күбө болсоңуз керек. Ошол жерден эл өкүлү эмес адамдар, жумушка келбеген депутаттардын ордуна добуш бергенге аракет кылышты. Ошол эле Акылбек Жапаров жана башка депутаттар дагы башка депутаттардын ордуна добуш бергенге аракет кылып, керек болсо добуш берип атканын көрдүк да. Кесиптештериңиздин мындай аракетин сиз эмне деп баалайт элек? Дастан Бекешевдин киносун баалайм, же эмнени? Жок. Депутаттардын ошентип добуш бергени Түпкү тамыры менен кылган кадамдары мыйзамсыз деп айтып коем. Бирөө-бирөөгө добуш бербеш керек. Эгерде добуш берген күндө деле жок депутат ишеним кат жазып бериш керек. Кайсы маселе боюнча кандай добуш бериш деп жазып керек. Ошол талап кылсаңар, төрөган колунда андай ишеним каттар жок. Демек бүт баарын башынан аягына чейин туура эмес. Турмушта мен да депутат болгонмун, кээ бир учурда чын эле кошуналарды басып коет эле. Бирок конституцияга тийиштүү мамлекеттин тагдырына таасир бере турган мыйзамдарга мындай жеңилдик мамиле кылбаш керек да. Бул менин кесиптештерим, мурунку кесиптештерим чоң ката кетиришет. Тарых деген мындай кызыктуу нерсе, убакыт келгенде ушул уят болуп калышат да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул Тротуарда бошотпой болот, бул жака жылып Неге бошоттон тротуарды? Элдерге Биз деле элбиз да. Кандай сабай? тигил жакын өтүп алыңыздар деп атабыз. Просто бул жакын өтүп алыңыздар, урматтуу журналисттер. Хорошо. Азыр жетебиз. Тротуар бошотпой болотчу. Жолдошмой ol. Тарынбагыла. Эми мындай да, бул туура эмес болуп атат да. Ошондуктан бул жерде чогулткан жарандары каршы пикирин айтып атат. Эгер акыл эси болсо, мен кесиптештеримди токтотуш керек. Анан референдум деп айтып калдыңыз, референдумга кайсы бир маселе чыгыш керек. Кабыл албаган мыйзамды референдумга коет. Ал конституцияга өзгөртүүлөр деп кабыл алып туруп, мыйзам катарында 3 окууда кабыл алгандан кийин, анан кийин референдумга чыгарса болот. Демек бул аябай шашылыш болуп атат, туура эмес болуп атат. Туура эмес чакырыктарды ал бизден эмес бул. Алар провокаторлор. Биздин талаптар ошол легитимсиз парламентарыбыз жаңы долбоору өтөт азыр, өтөт, коюп турсаңыз. Попросите алдыгыларды да. Попросите да. Коюп турсаңыз өзү деле өтөт. Белгилей кетсек, Конституциянын жаңы долбооруна каршы жана жогорку кеңеш тарасын деген өңүттө учурда Борбордук Ала Тоо аянтында митинг өтүп жаткан кези биз бул жерден түз алып көрсөтүп жатабыз. Учурда күч кызматкерлери массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн бир тарапка өтүүнү талап кылышууда. Ал эми азыр бир нече мүнөттөн кийин митинг башталмакчы. Достор, сураныч тартипти сактап, тротуардан бери өтпөй,
жол жүргүнчүлөргө тоскоолдук жаратпай. Азыркы учурда эч кандай мыйзам бузуу орун алып жатканына күбө болгон жокпуз. Андыктан тартип кадимкидей сакталууда. Урматтуу достор, баарыңарга рахмат. Бүгүн кайдыгер карабай келип бергениңерге. Мен ойлодум эле мынчалык киши келбейт го деп ойлоп аткам. Баарыңарга рахмат. Биздин тарапташтар күндөн күнгө көбөйүп атат. Достор, біз бүгін ошол 40 депутат өтүрүп алып, 96 депутат добуш берген конституцияга каршыбыз. Біз бүгін бийлик бутактарындагы тең салмактуулукту жоготкон конституцияга каршыбыз. Біз ошол көзгө чейин легитимсиз парламент биздин бюджеттен айлык алып, бардык чыгымдарды короткон ошол легитимсиз парламентке каршыбыз. Андан башка провокациялык чакырыктар таштагандар алар биздин тарапташтар эмес. Келгиле достор, мына ушака кайдыгер карабаган жарандардын баары чогулдук. Бүгүн биздин биринчи митинг, баса белгилеп айтып кетейин. Өзүбүз көрүп атабыз, мына бардык телевизиялардан көрсөтүп атат, бир депутат өтүрүп алып, 5-10 депутаттын кнопкасын басып биздин тагдырды чечип атат бүгүнкү күндө. Биз ошого жол бербейли. Достор, мына бизди пандемияда ошол вирус менен бетме-бет калтырып койгон парламентке биз бүгүн тагдырыбызды ишене албайбыз. Бизди эш алаңга жүктөп кетирип аткан парламентке биз бүгүн тагдырыбызды ишене албайбыз. Бүгүнкү күндө легитимсиз, юридикалык жактан дагы, моралдык жактан дагы эч кандай укугу жок биздин тагдырды чечкенге. Ошол парламенттин тарашын талап кылып чыгып атабыз. Достор, келип бергениңерге рахмат. Өзүмүн кийинки сөз ошол уюштуруучулардын бири Жеңиш Моллохматов болсун. Assalamu alaikum. Tiлекмат Коренов. Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар, ардактуу агайын туугандар, урматтуу журналисттер. Мына түз ободондагы көрсөтүлүп атат. Биздин бүгүнкү тынчтык митингинин негизги максаты жана себептери. Урматтуу агайын туугандар, артыбызда турган ак үйдө турган парламент легитимсиз, мыйзамсыз иштерди кылууда деп чыктык. 3 мартка чейинки окуяны айтпасак да белгилүү, биздин негизги чыккан максатыбыз өлкөдө орун алган мыйзамсыз конституциялык төңкөрүш болуп жатат. Бүгүн бийликте узурпация орун алды. Мына ушуга каршы турушубуз керек. 5 адам болобу, 100 адам болобу, 1000 адам болобу, муну айтышыбыз керек. Эмнеге 3 мартта, урматтуу агайын туугандар, парламентте мына колумда турган Садыр Жапаров демилгелеген кошоматчылык менен парламент биринчи окуудан колдоп берген конституциянын долбоору турат. 3 мартта Садыр Жапаровга кошоматчылык кылып, анын коркутуусунан коркуп, өзүнүн бийлигин, байлыгын элдин кызыкчылыгынан жогору коюп, элдин кызыкчылыгын өзүнүн кызыкчылыгына саткан парламенттин колдоосу менен референдум жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Тилекке каршы референдум жөнүндө мыйзамга колунда турган конституциянын долбоору тиркелип өттү. Мына эртең 10-да, урматтуу агайын туугандар, парламентте 2-3 окууда кабыл алынып, 11-inde президент Жапаровдун кол коюшуна жөнөтүлөт. Андан кийин 11 апрелде жалпы референдумга ушул конституциянын долбоору чыгарылат. Эмнени айткыбыз келет? Биринчиден, 3 мартка чейин Садыр Жапаров мырза эл алдына чыкканда, шайлоого чейин, шайлоо учурунда айтып келген сөздөрү таш кагып отурат. Ал эмне деген? Мен мамлекетке жоопкерчиликтүү бийлик, адилеттүү башкаруу орнотом деген. Анысы орун алган жок. Мына колумдагы конституциянын бардыгын окуп чыктык. Ичинде бийликтин бүтүндүгү, бийликтин бардыгы бир адамдын колуна өтүп жатат. Ал аткаруу бийлиги, соттун бардыгын, күч органдын бардыгын бир гана президент дайындайт, өзү каалаган күнү бошотот. Ошол эле учурда президент эч кимдин алдында жооп бербейт. Эсиңердеби? Мен
жоопкерчиликтүү бийликти курултай аркылуу ашырам деген, курултайдын алдында бардык отчет берет деген, анысы да жазылган жок. Мына 3 мартта парламент референдум жөнүндө мыйзам кабыл алып атканда кылмышка барды. Подлог деп Дастан Бекешев мырза айтты. Ошол жерде болгону 9 депутат каршы сөзүн айтып чыкты. Парламент уккан жок. Анткени анын бардыгы бүгүн күн карама, бардыгы коркуу сезимде турат. Маселе 3 мартта Конституциянын жаңы долбооруна демилгечи катары 80 депутаттын тизмесин көргөзүштү. Тизменин ичинде өлгөн адамдар, бүгүнкү күнү ушул бийликтин запкысын жеп түрмөдө отурган адамдар чыгып калдыбы? Анда кандай бул мыйзамдуу жана легитимдүү деп эсептейбиз? Үчүнчүдөн, ийнеге шибегени катып чыккандай референдум жөнүндө мыйзамга Конституциянын өзүн тиркеп чыгышы дүйнөдөгү бир дагы мамлекетте болгон эмес. Бүгүн толугу менен конституциялык төңкөрүш узурпация болуп жатат. Мына ушуну биз ачык айтып, парламентке жана президент Жапаровго талап коебуз. Биз айтабыз, легитимсиз парламент таркашы керек. Экинчи, легитимсиз парламентти бюджеттен каржылоо токтолушу керек. Үчүнчү, жаңа парламенттик шайлоо жарыяланышы керек. Эсиңерде, урматтуу туугандар, президент Жапаров сөз берген. Президенттик шайлоодо дагы эч кимди сүйлөтпөстөн стадион жыйып ошол жерден сөз айткан. Мен жаңы адамдарды дайындап, жаңы реформаларды кылам деген. Бүгүн анын ордуна октябрь окуясында чыгып, так ушул ак үйдө алганда, ушул жерде отуруп, бүгүн кошомачылык кылган депутаттар бирин таппай калганбыз. Анын бири Туркияга, бири Казакстанга качып кирип кеткен. Октябрь окуяларында бүгүн легитимсиз, мыйзамсыз конституцияны кабыл алып аткан депутаттар кезексиз жыйынга чогулуп, премьерди беките албай ора болушкан. Бүгүн алардын үнү чыгып калды. Айтарым, эгерде мына Исхак Абсаматович турат, Сталиндин учуру болгондо ушундай кылмыш иштери боюнча ар бир депутатты ак үйдүн алдына алып чыгып бирден атышмак. Бүгүн парламенттин депутаттары жаштардын, биздин балдарыбыздын келечегине балта чапты. Бүгүн парламент элден уялбастан, келечекте козголо турган кылмыштан коркпостон кылмышка барып жатышат. Мен эскертем, ак үйдө отурган бизди угуп аткан депутаттын ар бирине, ар бир эл өкүлүнө узурпация власти деген берене, жана ал берененин срок давности деген жок. 1 жыл болобу, 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, ушул жерде отурган ар бир депутат жооп берет. Жаштар, буларды эч качан кечирбейбиз. Туурабы? Кечирбейбизби? Бүгүндөн баштап тынымсыз митингдер, акциялар орун алат. Эртеңден баштап Кудай кааласа, бирдиктүү күч менен партиялар, саясатчылар, коомдук ишмерлер менен биргеликте парламенттен ар бир депутаттын персонально сотко беребиз. Президент Жапаровду сотко беребиз. Узурпация власти боюнча. Мына ошондо ар бири жооп берип көрсүн. Сөзүмдүн акырында айтарым, кагылайын кыргызстандыктар, ардактуу агайын туугандар. Мамлекетте мыйзамсыз иштер орун алганда ар бир өз башыбызды тик көтөрүп туруштук беришибиз керек. Ооба, бүгүн биз азбыз, бирок катарыбыз кеңейет. Ооба, биздин үнүбүз угулбашы мүмкүн, бирок жакынкы келечекте ушул ак үйдө отурган ар бир чыккынчы эл душманы парламенттин депутаттары жооп берет. Ишенип коюңуздар. Октябрь окуясы болот деп эч ким ишенген эмес. Мына бүгүн дагы бул окуя жакындап келатат. Акырында президент Жапаровго жеке кайрылам. Урматтуу президент мырза, сөзүңүзгө туруңуз. Мына журналисттердин камерасы аркылуу айтамын. Эл алдына жооп бергенсиз, сөз бергенсиз, адилеттүү бийлик орнотом деп айткансыз. Конституцияны ачып, 66-чы беренени окуп коюңуз. А жерде жазылып турат. Аткаруу бийлигине мен жеке жооп берем деп. Бирок сиз эл алдында жооп бербейсиз.
Siz bir dagы мамлекеттик органдын алдында жооп бербейсиз. Siz соттук реформаны жүргүзөм деп айтып келесиз. Ушул эле берененин Конституциянын 116-беренесинде так жазып атасыз. İştep жаткан соттор мөөнөтү бүткөнгө чейин отурат деп. Демек, элге калп айттыңыз. Эгерде жок десеңиз, Конституцияны окуп, парламентке кайрылып, айтып коюңуз, ey жигиттер, шашылбайлы. Жаңы адамдар келип, жаңча жазалы деп. Болбосо, сизди Конституцияңызды күчкө салып өткөрөм десеңиз, ушул Конституция төңкөрүш менен кетирет. Ушул Конституция Садыр Жапаров мырза сиздин мөөнөтүңүздү кыскартат. Ушул Конституция мамлекетти 30 жылга артка тартат. Келгениңиздерге рахмат. Элге кайрылам. Кадырлуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, коркпоңуздар. Бийлик күчүндө турганда, күч органдары менен, ГКНБ менен коркутат. Камаласың деп айтат. Жоголосуң деп айтат. Коркпош керек. Başımızda el için sadakat çaptık деп айтыш керек. Ушул мыйзамсыздык орун алганды көрүп туруп, унчукпай коюш чыныгы душмандык деп эсептейбиз. Ушул мыйзамсыздыкты көрүп туруп, айтпай коюш чыккынчылык деп эсептеш керек. Баарыңар үн каткыла. Facebook болобу, WhatsApp болобу, эл алдында болобу, коркпой чыгыш керек. Жигит төрөлгөндө эркектин баары жигит болбойт. Жигиттин баары мырзалыкка татыбайт. Чыныгы мырза деп, мамлекет үчүн жанын садага чапканды мырза деп айтат. Ал эми ак үйдө отургандын бардыгы бүгүн эл душманы деген атты мен коёмун. Рахмат. Достор, bir kança adam uyuşup alıp kılmış kılsa bu uyuşkan kılmışlık top bolot. Bugün günde OPG nağıydı kılmış kılacak. Bugün acayız osa parlament menen birige alıp bugün uyuşkan kılmışlık topka aylanıp kalmasın dep biz aldına çıkıp atабыз. Düşüngen kişiге biz el düşmanı emeспиz. Düşüngen kişiге biz gerek bolsa тынчтыкты каалап атабыз. Biz деген ошол өлкөдөгү бейкучулукту каалап атабыз. Өзүмөн кийинки сөздү Исхак Абсаматович агай. Рахмат. Урматтуу митингдин катышуучулары, урматтуу милиция кызматкер кесиптештерим. 2005-жылы ушундай сүрөттү көргөм мен. Ленин эстелиги алдында Акаевге каршы митинг кылганда ушунча офицер милицияны курчап, Раматлык Доронбек Садырбаевди желкесине алып куулаган күндөрү болгон. Кана Акаев? Жок Акаев. Тарган киши башкада жок. Ошондон бери канча жолу бийлик алмашты. Мен кесиптештерим ким болдуңар силер? Мыйзамсыз бийликке келген күчтөрдүн кызматкерге айланып кетти. Бул эми пикиримди айтып койдум, эске алсаңар. Жок дегенде дош бергенде акылдуу дош берсеңер туура болот эле. Урматтуу митингдин катышуучулары, мына жерде жазып атасыздар, 6-чы чакырылыш шубайыл деп жазып атат. Мен намазданам. Мен де ошол чакырылыштын депутаты болгом. Өткөн жылы май айында мандатымды тапшырып кеткем. Мен 4 жолу депутат болгомун. Туура депутаттык учурда, кээ бир учурда бирөө-бирөөгө кнопка басат. Бирөөнүн доошуну берет. Бирок мынчалык болгонду мен көрө электим. Конституция өзгөртүүгө бирөө-бирөөгө баса албайт. Камакта отурган кишиге кнопканы баспайт. Мамлекеттен качкан кишиге кнопканы баспайт. Мыйзамда так жазылган. Эгерде сен кайсы бир себеп менен жыйынга катыша албасаң, сен ишеним калтырышың керек. Мен доошумду паланча депутатка тапшырамын. Ушул маселе боюнча паланча доош бериш керек деп жазып кетиш керек. Андай жок. Акылбек Жапаров абдан акылдуу жигит экен. Многостаночник деп койсок болот. Чуркап жүрүп өтүп деп кнопканы басып атат. Ал эми туура эмес. Эми мындай өтөт деп. Эмне туура эмес деп адистер башынан бери айтып атат. 10 январда Кыргызстан эли доош берүүдө туура эмеспи, такпы так эмеспи, бирок доош бергенден кийин референдум жыйынтыгы бар. Эл президенттик республиканы каалады. Бирок эл айткан жок, сөзсүз 11-апрелге чейин өзгөртүлдү. Эл айткан жок, каалагандай кнопканы баскыла деп. Мен бир пикирге кошулам. Биз ушул чакырылыш депутаттарынын ишмердүүлүгүн токтотушубуз керек. Токтотуш керек.
Конституцияда так жазылган. Депутат 5 жылга шайланат. Эч кандай 6 жыл деген жок. Ана булар 28 октябрда biz konstitutsiялык реформа кылабыз, ошого байланыштуу мөөнөтүбүздү узартабыз деген бул таптакыр туура эмес. Таптакыр туура эмес, мыйзамсыз. Урматтуу митингдин катышуучулары, мына бул жерде телевидение репортаж чыгып атат. Балким айрым менин кесиптештерим, кечеги кесиптештерим, депутаттарым карап аткандыр да. Мен ошол кишилерге кайрылайын деп атам. Айланайын депутаттар, эртең күн болот. Бүгүн сен мыйзамды бузганда жок дегенде референдум жөнүндөгү мыйзамды окусаңар 8-10 беренесинде так тыюу салынган. Конституция реформа боюнча азыркы конституцияда 114 беренесинде так жазылган. Андай өзгөртүү кабыл албайт. 3 окууда аралыгында 2 айдан кем эмес болуш керек. Коомдук талкуу болуш керек. Ошондон силер аракет кылганда 11 апрелге бирөөгө жагымдуу кылам деген кадамдар туура эмес. 2000 жылдан бери мен саясий сахнада жоопкерчилик депутат болгом. Акаев болгон, Бакиев болгон, Атамбаев болгон, Жээнбеков болгон. Тарых ушундай кызыктуу нерсе. Төрдө отурса түгөлүккө деп ойлойт да. Конституцияны өзгөртүп коюп, мен өмүр бою падыша болом деген адамдар качып жүрөт мамлекеттен. Эгерде сен ак иш менен элиме жакшы из калтырам десең, анда эч кандай конституцияга тийишпей эле иштесең болот. Укугуң жетиштүү. Жакында шайлоодо бир талапкер өзүнүн Исхак Разаков менен салыштырып атат. Эч жакын жолобойт. Ал кишилер туп-турук, таптаза. Анын үчүн таза иштеш керек. Таза ой болуш керек. Таза ниет болуш керек. Эгерде кыйшык жол менен мен законду өзгөртөм десем, мага бийликти бекемдетип берсин деп талап кылсаң, анан элди бөлсөң, бирөө акмак, бирөө жакшы деп бөлсөң, сен эл баш эмессиң. Андай болбойт. Бул чоң ката деп эсептейм. Шартка пайдаланып, мен деле кайрылат элем. Садыр Нуркожоевич, токтоткун муну. Кереги жок. Эч ким сени шаштырган жок. 11 апрелге сөзсүз кабыл алсын деп. Урматтуу митингдин катышуучулары, 4 октябрдагы дош берүү бүгүнкү күнгө чейин жокко чыгарылган эмес. Борбордук шайлоо комиссия 20 декабрда дайындаган кайра дош берүүнү сот жокко чыгарды. Демек, ал шайлоонун дош берүүнүн жыйынтыгын чыгарып туруп, кайрадан экинчи турда өткөрүш керек. Бары түшүнүктүү. Биринчи курстагы юристтер түшүнөт аны. Мына ассоциация юристтер деген жаш балдар бар экен. Көпчүлүк мамлекеттеги адистер каршыга айтып атат. Бирок бирөө да айткан жок, реформа керек эмес деп. Реформа керек, бирок мыйзам жол менен. Мен кайрылат элем, урматтуу кечеги кесиптештер. Токтотсоңор кошоматчылык эч качан эч кимди байыткан жок. Кечээ октябрда кошомат кылган айрым депутаттар кайда азыр? Төргө отурган кишилер камап койду аны. Орустардын сөзү бар. Если есть те, кто приходит к тебе, то найдутся и те, кто придут за тобой. Ал сөзсүз болот. Ошондон дайыма эске алалы. Бийлик эч кимге эч качан мураскорлукка ийгиликтүү калган эмес, калбайт. Бийлик эч кимге түбөлүккө берилбейт. Убакыт келет, жооп берген күн болуп калат. Азыр кеч эмес, токтотуш керек. Мен кайрылат элем жоопкерчиликтин депутаттарына, токтоткула. Мен кайрылат элем президентке, токтоткун. Сентябрь айында Адыхан Мадумаров менен Каракылжада жүргөндө биз Сооронбай Шариповичке кайрылганбыз. Токтоткун бул башбуздукту. Токтоткун, жаман бүтөсүн дегенбиз. Азыр тарых кайталанып атат. Ар бир өз жолу менен. Мен кубанып атам, мына көп жаштар катышып атат. Бекем тургула балдар, коркпогула эч кимден. Бекем тургула, позицияны алмаштырбагыла. Соку депутаттык айланып кетпеш керек. Баарыңарга ийгилик каалайм, мамлекетибизге өнүгүш каалайм. Конституцияны бурмалоо жол менен токтотуш керек. Өзгөртүүнү. Рахмат. Достор, ошол биздин туңгуч президентибиз Аскар Акаевди, андан кийинки президентибиз Бакиевди, Атамбаевди, ошол эле Сооронбай Жээнбековди ата дегендер, журт атасы дегендер, Манас ата дегендер, ваше превосходительство дегендер бүгүн каякта? Бүгүн биз ошолорго тагдырыбызды таштап койбойлу. Президенттерибиз каякта? Ал эми ошолордун тегерегин аталап жүргөндөр бүгүн каякта? Алар бүгүнкү президенттин тегерегинде. Эгерде ошолордон толук арылбаса, бүгүн бюджеттен
ушул мыйзамсыз легитимсиз парламентти каржылоону бүгүндөн баштап токтотпосо биз акчаларды улантабыз. Кийинки сөздү жаш лидер, жаш саясатчы, Республика партиясынын мүчөсү Шаменов Илгиз. Ассаламу алейкум, урматтуу митингдин катышуучулары. Мен ушул интернеттен, Фейсбуктан көрүп бүгүн тынчтык митинги өткөн деп. Ошого мен келдим. Эмнени айтайын дедим, өз пикиримди айтайын дедим. Урматтуу митингдин катышуучулары, урматтуу кыргыз элим, мен дагы өткөн сазыкта жогорку кеңешке кандидат болгом. Ошондо мыйзамсыз өткөн шайлоонун жыйынтыгы толкундоого алып келди. Ал 5 октябрдагы революция президент Садыр Жапаров түрмөдөн чыксын деп болгон эмес. 5 октябрдагы революция конституциялык реформа болсун деп митинг болгон эмес. 5 октябрдагы митинг кайра ушул чимкирик парламент жогорку кеңешке келип отуруп ишин улантсын деп болгон эмес. Кайра ушулар массовый подкуптарды кылып, элдин тагдыры менен ойноп, өздөрү кайра бирөөсү 46 мандат, бирөөсү 45 мандат менен келип алган ушул чимкириктерди эл көргүсү келбей, кускусу келип, мына митинг ошол үчүн болду. Эми мен президент Садыр Жапаровка, урматтуу Садыр Нурожи, сизге кайрылып кетем. Азыркы парламент 5 өкмөт башчынын тагдырын чечкен. Темир Жариев, Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков, андан кийин Мухаммед Калый Абылгазиев, Кубатбек Дуронов, эки президенттин башын жуткан жупчтуарлар бар. Эми сиз ушул чимкирик парламент менен конституциялык реформаны кылабыз деп аракет кылып атасыз. Сиздин конституциялык реформаны кылганыңызга менин жана элибиздин каршылыгы жок, кылыңыз. Мен дагы президенттик өлкөнү болушун каалайм. Жоопкерчилик бир адамда болуш керек. Бирок конституциялык реформаны бул чимкирик парламент эмес, жаңы келе турган 7-чи чакырылыштын депутаттары кабыл алышы керек. Себеби бул чимкирик парламенттин көрүүчүлөрү, биз түз эфирибизди андан ары улантабыз. Азыр бул митингге жарандык активист Өндүрүш Токтоо Насыров да келген. Азыр агайдан сурап көрөлү. Агай, эмне деген плакатты көтөрүп алгансыз? Анан бүгүнкү митинг жөнүндө өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз. Менин плакатымдын мааниси бар. Мындайча айтканда, кошоматчылык, анан хандык бийликти жактагандарга карата чакырык. Эмне силер 2 жылдан бери демократиянын аралчасы болгон Кыргызстанда хан болуп калышын каалайсыңарбы? Анан бүгүн саясатчы Жеңиш Молдокматовго абдан ыраазы болуп отурам. Коркпой, үркпөй, кырдаал азыркы абалды эске алуу менен тайманбай ак үйдүн алдында биринчи жолу саясатчы катары элге ачык чыгып, элди кыргыз элин мындай ойлонгула, ойгонгула деген мааниде чакыртар жазып атат, туура. Өткөн жылдын 28 октябрында эле күнү бүткөн, доору бүткөн парламент эмне үчүн ушул кезге чейин элдин кыйналган элди чөтүгүнө кайта кол салып, мыйзамсыз иш аракеттерин жасап, элдин атынан сүйлөп, эл өкүлү деген мандатты алып алып парламентте отурушат. Алар кетиге тийиш да. Мен таң калам. Мына ушул тапта деле жанагы 4 депутат же болбосо эл деп жүргөн депутаттардын бири чыгып, ошо митингге келгендер замандаштарынын алдында ачык айтып койсо болмок да. Туурабы, туура эмеспи деген. Аларды эч ким зордук зомбулукка кылбайт. Биздин негизги максат жалпы коомчулуктун талап кылганы бизге конституция эмес, конституция керек. Туура айтат Абсамат Масали, анан жарандык активисттер, могул сүйлөп жаткан жигиттер, эсигер барда этеңерде жыйгыла дагы азыркы парламентти кетирүүгө Садыр Нуркожоевдин эмеси мындай эрки бар. Эгерде ал коомчулукту, элди, журтту ойлосочу, тиги анда укук бар да. Легитимсиз парламентти таркагыла деп айтууга аны толук негиз бар, жана анын укугу бар. Мен президенттен ошону талап кылган элем. Булар түшүнбөй атабы, элди дагы сиздей укпай. Эмне үчүн аларга сиданда жалдырап, өзүңүздү да жаманаттуу кылып отурасыз?
кетүүгө тийиш да. Анан дагы бир айтарым, урматтуу элим, урматтуу замандаштар, эгер көңүл буруп окусаңыздар керек, бул долбоор ашмалтай чыккан, түшүнүксүз, жалпы сөздөргө көп малынган долбоор болуп калыптыр. Баардык бийлик бир гана адамга ыкталып калган. Бул накта хандык алып келе турган. Анан ошону ойлонуп, мындай активдүүрөөк болуп, 11 апрелде боло турган референдумга жок деп айтууга даяр болсоңуздар. Агай, бир сөз, азыр биз түз эфирден берип атабыз да. Анан көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн сиздин могу плакатыңызда эмне тартылган, эмнени айтканыңыз маанисин айтып берсеңиз? Бул мааниси мына ачык эле айтканда тиги Садыр Нуркожоевдун сөйлөкөтү, анан тигилер кошоматтанбагыла. Мындай бутунан өп, тиги колунун тимеле үзүлүп кеткече салам бергендин кереги жок да. Бир эл деп жүрөгү сого турган, хан эмес, конституциянын гаранты боло турган президентке ошентип салам айткыла. Аминтип ханга боло турган ханга ошентип эчтеке боло элек деле тиги кошоматтанганыңар элге зыян келтиргениңер да токтотула мындай кошо. Биз 21-жылда жашабыз. Хандык бийлик деген болбойт ал. Биз парламентаризм үчүн эчен жылдан бери күрөшүп ошентип далай акчаларга чыгып келгенбиз. Анан бир заматта эле хан келип туруп, өзүмдү өзүм билем, мен айтканым айткан деген доорго келе атабыз. Токтотула мунуңарды. Легитимсиз парламент тарасын, президент ойлонсун, туура эмес даярдалган конституция артка кайтарылып, жана конституциялык кеңешме эмес, жалпы эл талкуулап, элдин сыртынан өтө турган сонун бир конституцияны жазууга мүмкүнчүлүк бар. Ошого жол бергиле. Рахмат. Демек тартылсын. Узурпаторлордун бийлигин чектеш үчүн элдин өкүлү болгондон кийин элдин кызыкчылыгын ойлобостон, мына булар тескерисинче бийликтин баарын азыр Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда митингге Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, президенттик шайлоого өзүнүн талапкерлигин койгон Клара Соронкулова пикирин билдирип жаткан кези. Эң алгачкы ким айтты? Менин даяр баш мыйзамым бар. Ал жерде курултай институту каралган, жана биз президенттик башкарууга өтүшүбүз керек. Даяр баш мыйзамым даяр деп ким айтты? Айтпачы, кимден чыкты? Кадыр. Туура. Ушул 8 октябрда парламентте айтылган сөз экен. Жаңы баш мыйзам бул элдин муктаждыгынан чыгыш керек. Эл айтыш керек. Бул баш мыйзам жарага калды. Бул баш мыйзам бизге жолдо болуп атат өнөгүбүзгө. Эл айтыш керек. Эл демилге көтөрүш керек. Мына 300 миң болобу, 30 миң болобу ошолор айтып чыгыш керек. Болбойт да баш мыйзамдар. Белгиле жаңыдан баарыбыз бир жаңы бир баш мыйзам, жаңы коомдук келишим иштеп чыгалы деш керек. Бир киши айтты, ошол кишинин айтканы менен мына 8 октябрдан баштап башталды. Эми 11 апрелде референдум өткөн атат. Өзүңөр көрүп атасыздар. Демек, жалпы кызыкчылыкка эмес, жеке кызыкчылыкка багытталган баш мыйзам болуп атат да. Анан эми билесиңер, мен юристмин. Өзүм конституциялык тармакта иштеген адисмин да. Кийлигишпей, бул башынан легитимсиз болуп аткандан кийин мен кийлигишким келген жок. Бирок айла жок, эмнени кабыл алып атыптыр деп изилдеп, өзүм дагы анализдеп чыктым. Юрист катары, адис катары айтып коюшум керек. Эгерде ушул баш мыйзам кабыл алынып иштеп кала турган болсо, бул баш мыйзам улуттук шермендечилик. Анткени бул баш мыйзамды саатсыз укук жөнүндө түшүнүгү жок, мыйзам жөнүндө түшүнүгү жок адамдар жазган. Аны жалгыз эле мен айтып аткан жокмун. Аны юристтер баары айтып атат. Мына ушуга чейин канча деген жаш юристтер, аты чыккан юристтер баары эле айтып атат. Бул баш мыйзамдар болбойт деп. Элди алдашты, курултай. Биз бийликтин баарын курултайга беребиз. Президент курултайдын алдында жооптуу болот деди. Жооптуу болот деди. Эчтеке жок. Мына курултайчылар өздөрү айтып атат. Биз алданып калдык. Курултай деп чуркап жүрүп, биз алданып калдык. Эч нерсе жок. Баягы эле кеңеше турган орган, сунуш бере турган орган. Президент келсин, доклад окуп койсун дептир 1 жылда. Болду, башка эч нерсе жок.
келет докладын окуйт кетет. Курултай президентке карата эч нерсе кыла албайт. Жок дегенде ошо президенттин докладын жактырсын же жактырбасын деп эки ооз жазып коюшса болмок. Ал дагы жок. Эмнесине жооп берет? Эч кандай жоопкерчилиги жок президенттин. Эл алдында дагы, курултай алдында да, жогорку кеңеш алдында дагы. Бир гана жол бул импичмент, бирок ал дагы татаалдаштырылган. Ошо менен мына президентке эбегейсиз бийлик берип атабыз дагы, бир да кымындай дагы жоопкерчилик жок. Президентти токтото турган, токто, кайга атасың, мыйзамды бузуп атасың, чектен чыгып кетип атасың деген бир дагы орган жок. Жогорку кеңеш болсо таптакыр алсыздандырылып калган, мыйзам гана кабыл алат. Мыйзам кабыл алганда билесиңер, мыйзамдын 90%-ын аткаруучу бийлик киргизет. Мына Исхаков Саманович отурат берди. Ошондо президент киргизген мыйзамдарды гана кабыл алып берип коет дагы, булар сулуу чымчыктай болуп отура берет. Мына ушул жерде жаштарга айтып кетейин деп атам. Бизге, силерге, биз мейли, биз ушундай системада коррупцияланган, авторитардык, улам узурпация болгон системада жашап келдик. Мына балдарыбызда чоңоюп калды. Бирок жаңы буунга айтайын деп атам. Мына силер жетилип калдыңар. Илимдүүсүңөр, билимдүүсүңөр. Мамлекетти башкарууга силер келишиңер керек. Эгерде бир киши аны тегерек деген план башкарып турса, дагы да ушинтип, көчөдө ушинтип митинг көрүп жүрүп калабыз да. Жол жабылат, жаштарга жол жабылат. Парламентке келүүгө, бийликке келүүгө, мамлекетти башкарууга жаштарга жол жабылат. Негизги маселе ушу жаштарга ушуну түшүндүрүп кетким келип атат. Анан дагы бир нерсе, 2016-жылы Алмазбек Атамбаев баш мыйзамга өзгөртүү киргизип атканда, ошондо жанагы күчүнө кире турган беренелерге жазып койгон. Кумтөргө тиешеси бар адамдардын баары жоопкерчиликке тартуу мөөнөтү эскирсе дагы булар жоопкерчиликке тартылат. Ошондо кандай максат менен киргизгенин билбейм. Эртеби кечпи кумтөр маселесин көтөрөм, анан ошого катышкандардын баарын жоопко тартабыз деген бир ой менен киргизсе керек да, ушундай бир берене кирген. Мына ошол беренелердин баары азыр жаңы баш мыйзам кабыл алынса, анын баары азыр жокко чыгарылып атат. Аны киргизишкен жок кайра. Кумтөр деп келген киши эмне үчүн ошого көңүл бурган жок? Демек Атамбаев ачык айтпаса да ойлонуп жүргөн, кандай болбосун мен ушуларды жоопко тартам депчи. Азыр болсо мына алардын баары жоопкерчиликтен кутулуп атат. 11-апрелде эгерде референдум боло турган болсо, урматтуу ушул митингге катышып аткан биздин жарандарыбыз, жердештерибиз, бир чоң өтүнүч бар. Кандай болбосун 30% шайлоочу катышпаса, референдум болду деп эсептелинбейт. Катышкан күндө дагы анткени атайын шайлоого жабыштырып атышат. Шайлоого баргандан кийин референдумга да катталат, катышып кетсин деп атат. Эми ушуну жакшы түшүнүп туруп, ушул маселелерди, ушуларды жакшы сезип туруп, бир жок деп барсаңар, жок деп добуш берип койгулачы. Бир ай болот, мына 11-апрелге чейин бир ай түшүндүрүү иштери болот. Ошол түшүндүрүү иштерине катышкыла. Биз азыр агитациялык группаларды түзөбүз. Конституцияга каршы иштей турган. Бул мыйзамдуу, мыйзамда көрсөтүлгөн. Мамлекет бизге эфир берет, мамлекет бизге мүмкүнчүлүк берет үгүт иштерин жүргүзгөнгө. Ошон үчүн мына жеңиш менен байланышта болуп, ошол агитациялык группаларга жазылып, элибизге жеткирели. Мындай баш мыйзам болбойт. Эгерде чындап эле жаңы баш мыйзам керек боло турган болсо, анда жалпы баарыбыз элдин баары макул боло турган, элдин баарына жага турган, элге иштей турган, бийликти жоопко тарта турган, бийликти чектей турган баш мыйзам иштеп чыгабы. Рахмат. Дастан Далабаевич, мыктасызбы? Кийинки сөздү Эрбол мырза, Эрбол Токтогулов. Бул жигит дагы президенттик өз кандидатурасын койгон. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Бүгүнкү болуп жаткан окуяга кайдыгер мамиле жасасак, анда келечекте урматтардын келечегине биз калтачабыз.
кеткен болсақ, Мақсат Сабиров мырза өзінің мандатын тапсырып өтіп кеткен 24 февраль өтіп жатыр. Өтетін канцеляриясына 1 март менен печать қойылып, 1 март менен қолдатты. Мақсат Сабиров мырза мандатын 21 жұма бұрын өтіп жатқан мишина болып тұрады. Айта кетсек, ОКМКның уақытылы алғаушы залында отырған Дүйшен Торақов деген Дүйшен деген депутат отырады. Ал депутаттың өзі комиссар ошол мишинасына өткөнчө комиссар болду. Кайдыга карап ошо чынындагы келечегин ойлоп атат. Мыйзамсыз отырган депутаттар элге чогуу чыгыш керек болчу. Сиздердин келечекти биздин балалардын келечегин ойлоп болчу. Анан дагы айтып кетсеңерчи, жана австралиялык компания FIFA австралиялык компания ал бүгүнкү күнү анмен толук кандуу келишим түзүлгөн күнү биздин Кыргызстандын аймагында жайгашкан мөңгү жердин астындагы кен байлыктар, суу, сундуктун баарысына кыргыз эли өзүбүз ээ боло алат экенбиз. Качан гана бир жүздөгөн жылдар 2-3 кылым өтүп Кыргызстан тоолуп таланып болгон тоо кен байлыктардын баары касып кеткенден кийин, эчтеке калбай алгандан кийин ошо FIFA компаниясы кетет экен. Өзүнүн жерине Англияга тоноп кеткенден кийин. Мына андан бери айта кетсек, 27 жылдан бери кумторду казып, кумтор менен таанылган мына азыркы президент Кадыр мырза кайра кыргыз элине каршы мыйзамдарды кабыл алып атат. Ошол алтын менен байыбаган кыргыз журт Нарын аймагында жайгашкан 7 тонн казып атат. Темир менен байыбайбыз. Ошого 7 тонну казышына дагы FIFA компаниясына сатылышына дагы биз каршыбыз. Ошо урматтуу туугандар, Кайдыгер Карабайлык биз бияктан болгону азыркы өтүп жаткан 11 апрелге караштуу конституцияга каршыбыз. Анан кийин легитим бүтүп өзүнүн мөөнөтүн өтүп кеткен, азыркы учурда отуруп айлык алып аткан чимкирик депутаттарга каршыбыз. Азыр бүгүнкүдөн баштап толук кандуу чамаданына оокатын жыйнап тарашын буларчы. Болду, токтотуш керек буларчы. Элиги булар деген технический парламентте койуп карасакчы, булар жөн отуруш керек. Булар мыйзам кабыл алмак турсун, справка караганга да укугу жок да негизичи. Ошо урматтуу туугандар, рахмат. Достор, бардык мыйзамды одоло бузуп, акыйкатсыздыкты, адилеттүүлүктү төбөлөп тепсеп, уруп ойнобой бүгүн ошол жан келген келиндей жүгүнүп аткан парламент тарыхта кылмыштуу чакырылыш болуп элдин эсинде калат. Буга тарых өз баасын сөзсүз берет. Достор, кийинки сөздү ушу Ат Башыдан келген тургун Нургазы байкеге. Ассаламу алейкум туугандар, сиздерге рахмат. Ушул ар бириңер ушул элдин келечеги, мекендин келечеги, балдарыбыздын келечеги деп келип коюңуздар биринчиден. Экинчиден биз эркек болуп, биз Акаев, Бакиев, Атамбаев, Сооронбай азыркы Садырдын алдында биз Кларежеде болгон, мына жерде жүргөн карындаштарыбыз, кыздарыбыздын алдыбызда биз өйдө сүйлөп, бийик сүйлөп алганбыз. Аны билебиз. Мекенин ушу туугубузга келгенбиз. Үчүнчүдөн, урматтуу туугандар, биз конституцияга жол бербешибиз керек. Biz 5-ci oktyabrda mına жерде кичинекей жигиттер кайтып кетти. Мына жерде ок жеп, көзүнөн соккуп алып, колунан ажырагандар. Азыркы конституцияга, азыркы чиңкирик парламент 81 өзүнүн кызыктуулугун, алигардар өзүнүн кызыктуулугун үчүн Садыр Муртазаевдин тегеретесинде жүрүшөт. Эмнеге? Булар эртеңки азыркы конституцияга өзүнүн кызыктуулугун эл менен эсептеште өзүнүн кызыктуулугун коргош үчүн ошол жолго баратышат. Эртең режимди алып келебиз деп турушат. Биз режимге каршыбыз болуп чыгышыбыз керек. Кандай бийлик келбесин биз, кандай бийлик келбесин. Эл эркин сүйлөп, митинг кылып, тынчтык жолдо арнайы ачык жүрүшүбүз керек. Эң негизги көрсөткүчү ушул конституцияны кабыл алган депутаттардын өздөрүнүн түшүнбөгөн эмнени кабыл алып аткан. Жөн эле кнопкага басып атышат. Мисалы, жанагы бир массалык маалымат каражаттары бар депутаттарга сурабадыбы? Жок дегенде ыйгарым укуктарыңарды айтып бергилечи деп.
Бир депутат айта алды ошол жерде. Менин ошол жаңы конституцияга ылайык ыйгарым укуктарым ушундай, ушул жакшы бар деп. Бул бир. Экинчи маселеси, ноябрдан бери биз ушул конституциянын авторун таппай атабыз. Эч ким муну мен ушул конституциянын авторумун деп айта албай атат. Кыргызда бир нерсени жакшы жасаса, эч ак эле айтып чыкмак, муну мен жасадым, буга мен себепкер болдум деп. Мунун өзү эле мына конституциялык кеңешме депутаттарга конституциялык кеңешме тияк президент администрациясына шылтап атат. Мунун өзү эле бул документте чоң бир мандем бар экенин көрсөткүчү да. Анан өзгөрүү болбосун деген эч ким жок, болсун, бирок мыйзамда белгиленген процедуралар, нормалар сакталсын деген эле кеп ошону эле каалап атат эл. Анан айтылган менен жазылган бирдей болбой атат да. Ошондо эле коптонуп атат. Бул абдан маанилүү. Себеби дегенде конституция деген же өлкөгө стабилдүүлүк алып келет, же өлкөнүн дестабилизацияга түртөт да. Анан конституция деген бул баш мыйзам, бул мыйзамдардын баарына таасир этет мындан кийинки. Ар бир жарандын эркиндигине же оң же терс таасирин тийгизет да. Ошон үчүн буга жөн эле бир мындай эле документ катары карабаш керек. Биз мунун азабын далай тартабыз эгер азыр туура жасабасак. Ошол маселе. Мисалы бул биринчи окууда кабыл алынды, жана референдумга чыгаруу боюнчачы, анан экинчи, үчүнчү окууда да кабыл алынат деп ишенимдүү түрдө эле ушу эл өкүлдөр тарабынан айтылып атат да. Эгер иш жүзүндө чын эле кабыл алынып, референдумда дагы ушундай колдоо табып калса, биз кандай кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрүп калышыбыз мүмкүн? Кайсы масалма? Эң негизги коркунуч мындай да. Biz 30 жылдан бери бир киши башкарып келди. Биздин тагдырыбызды бир киши чечип келди да. Ар бир президент келип атканда мен өлкөнү оңдойм, элди оңдойм деп келди да. Бирок эмне болуп бүттү баарыбыз билебиз да. Эми бул конституция кабыл алынып калса, жок дегенде мурунку тарыхта, мурунку президенттердин убагында жаманбы жакшыбы парламент бар болчу, оппозиция бар болчу, сөз эркиндиги бар болчу. Ошолор мындайды өзүм президенттин өзүм билем деген чектешүү да. Эми азыркы конституцияда кабыл ала турган болсо, биз баягы президенттин өзүм билемдигин мыйзамдаштырып беребиз. Бир киши чечип алат баарын. Эми ушул киши ушул конституцияда митингтерди тыйганга аракет салып атат. Кийин эмне болот? Парламентте чөнтөк болот, сотторду өзү телефон аркылуу башкарат. Үчүнчүсү оппозиция толугу менен жолот сөз эркиндигине да чабуул болот да. Биз муну көрдүк да. Муну айтыш үчүн бир эксперт болуунун кереги жок. Анткени ар бир президент ушундай жолдон өтүп, ушуга барып, анан кийин акыры революция менен бүткөн. Биздин маселебиз баягы бийлик бир кишинин колуна эле топтолуп калат. Анткени бийликтин табияты ошол экен да. Келген киши эле аны алып чогулткусу келет экен, бир колдо кармагысы келет экен да. Жанагы биздин конституцияга каршы болуп аткан себеби бийликтин тең салмактуулугу болсун. Президенттин өзүн билемдигин бирөө чектесин. Бир кандайдыр бир институттар, бир кандайдыр бир гарантиялар болсун деген эле ой. Азыр эчтеке мунун баарын бир киши чечип эле, бир киши эле баарын башкарат. Анын азабын бүт эл тартат. Элдин талабын колдойт. Анан кийин мындай болот да туугандар эй. Мына бир карап атабыз. Биз деле сокур эмеспиз, окуп атабыз конституциянычы. Конституцияны окусаң бир эле киши президентке берип коюптур. Эгерде президент абдан сабаттуу болсо, күчү, саясий эрки күчтүү болсо, анда биз макул болот элек. Бирок президент кандай экенин көрүп атпайбызбы? Классикалык бийликтин 3 бөлүгүн айта албай атат. Ал мыйзам эмес. Анан чогулткан 160 жана конституциялык кеңешмеде чогулган 160 киши илгерде ак аяттан баштап сокеге чейин келген баягы кошуматчыларды алып келип алыптыр. Алар президент каалаган нерсени айтып атат. Азыр ал деле авторун таап албай атасыңар. Автору ким? Бул конституциянын автору дагы демилгечиси дагы Садыр Кожоевич. Муну ачык эле айтып коюшубуз керек. Эми туугандар, миңе мынча шашылат. Турмуш деген аябай оор болду. Мен кече премьер-министрге жолугуп, кабинетке чейин барып айттым, кабыл кетейин деп. Силер конституцияга баш уйбасыздар, мына турмушту оңойсуңар кылат. Кече эле дедим, бул тирле 15 сомдон алып аткан ашка апрель 50 сом болуп калды дедим. Бон филе деген жана уйдун жана жумшак жери дедим, 700 сом болуп кетти. Ашка 600 сомго өттү дедим. Бүт баары кымбаттап атат. Силер экономика менен сайламасыздар. Andan keyin 100 tarsa men saymak etmeyeceğim dedim. Azır
Принадлежит каждому из нас. Каждому из нас. Но они гарантируют это только средства массовой информации. Это очевидная глупость. Очевидная глупость. Потому что средства массовой информации – это способ. Это способ. Это средство, через которое мы информацию, там какие-то мнения доводим до народа. Потом очень немаловажный момент, против которого мы изначально выступали, это общественное объединение. Да, если раньше был политический, идеологический плюрализм, государство нам это гарантировало и говорило: создавайте общественное объединение для того, чтобы реализовать свои интересы в самых различных сферах. Если эта конституция будет принята, общественное объединение мы сможем создавать только для защиты прав и свобод человека. Они сузили и сказали: можно создавать политические партии, профсоюзы, общественное объединение для защиты прав и свобод человека. А в действующей Конституции мы можем создавать любые общественные организации в любой сфере наших интересов. Поэтому здесь идет сужение. Они включили отчетность, что все общественные объединения должны отчитываться перед государством за свою финансовую и хозяйственную деятельность. Это вот то, что изначально гражданское общество выступало против, да, но теперь они решили его поднять на конституционный уровень. Потом, что немаловажно, такая очевидная глупость. Вот знаете, общее такое впечатление от Конституции остается такое, что писали очень полуграмотные люди. Полуграмотные люди, которые не имеют вообще понятия о том, как формулировать нормы Конституции, да, которые не имеют понятия о международных стандартах прав человека. В одной статье пишется: права человека абсолютны. Права человека есть абсолютные права, а есть права, которые можно ограничивать. И если вы пишете, что права человека абсолютные, то завтра возникнет хаос. Завтра гражданин будет требовать: вы зачем ограничиваете мои права? То же самое средств массовой информации касается. Вы же пишете в Конституции, что они абсолютны. То есть, если эта Конституция будет принята, будет хаос. Просто в правовой системе будет страшный хаос. Потому что после принятия Конституции все законодательство должно быть приведено в соответствие с Конституцией. И мы получим самый настоящий хаос. Но уже будет поздно. Уже будет поздно. И тогда возникнет вопрос о том, а кто писал эту Конституцию? Кто принимал? Кто голосовал? Поэтому, я думаю, мы должны требовать достижения нормального общего консенсуса, и эта Конституция должна быть полностью пересмотрена, или инициаторы должны отказаться от идеи ее принятия. Жай саламатсыз айтсаңыз, мисалычы, азыр ошо Конституциянын баш мыйзамдын жаңы долбоору кабыл алынсын деген өңүттө болуп атат да. Анан бийлик жаңыланган сайын ар ким өзүнө ылайыкташтырып ушуну өзгөртүп алат да. Негизи мыйзам боюнча баш мыйзам кандай учурда өзгөртүлүш керек? Мындай да 114 беренеде көрсөтүлүп турат. Туурабы? Баш мыйзамга кандай тартипте өзгөрүүлөр кирет? Өзгөрүүлөр кирет. Анткени айырмалап билиш керек да. Конституция кандай өзгөрөт? Эгерде толугу менен өзгөрүп атса, анда бул жаңы конституция. Эгерде өзгөрүүлөр кирип атса, бирок жалпысынан маңызы өзгөрбөсө, анда бул толуктоо жана өзгөрүүлөрдү киргизүү. Анан бир 30% өзгөрүүлөр кирип, көп жерде маңызы өзгөрүп атса, бирок жалпы беренелер, баягы коомдук түзүлүштүн негиздери деп атпайбызбы, конституциялык түзүлүштүн негиздери. Эгерде ошолор ордунда калса, анда бул жаңы редакциясы. Мына 3 түрү бар. 114 беренеде толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү гана тартиби көрсөтүлгөн. Эки жолу менен өзгөрүүсү мүмкүн. Бул 300 000 шайлоочу, 300 000 шайлоочунун демилгеси менен элдик инициатива деп коет. Баягы 20-жылга чейин токтотуп койбоду эле, 300 000 шайлоочу 20-жылга чейин эчтеке сени демилгелебесин депчи. 300 000 шайлоочу, элдик инициатива жана жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш тарабынан. Анан так көрсөтүлүп турат да. Биринчи бөлүм, экинчи бөлүм, 9-чу бөлүмгө өзгөрүү жана толуктоо кирбейт деп. Эмнеге? Анткени бул бөлүмдөр туруктуу болуш керек. Биринчиси бул конституциялык түзүлүштүн негиздери. Негизги нерсе ал жерде Кыргыз Республикасы демократиялык, укуктук, унитардык, светтик, социалдык мамлекет деп турат. Анан биз айтып атабыз, биз аны өзгөртпөйбүз. Аны өзгөртүүнүн эмне муктаждыгы бар? Же биз демократиялык мамлекет болбойбуз, биз фашисттик мамлекет болобуз десек, анда бир жөн өзгөртсөк болот эле. Бирок так жазылып турат. Биринчи, экинчи бөлүм бул адам укуктары, ага өзгөртүү киргизүүнүндө эч кандай муктаждыгы жок. Адам укуктары экинчи бөлүмдө абдан толук жана абдан так жазылганда, биздин баш мыйзамдачы 9-чу бөлүм конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү. Мына ушул 3 бөлүмгө
элдик демилге менен дагы депутаттар тарабынан дагы эч кандай өзгөрүү кириши мүмкүн эмес. Бул мындай туруктуу тура турган бөлүмдөр. Анан мамлекеттик түзүлүшкө булар айтып атпайбы, биз башкаруу формасын өзгөртөбүз деп. Эми эле өзгөртсөңөр, анда президент, жогорку кеңеш, аткаруучу бийлик деген бөлүмдөргө өзгөртүүлөрүңөрдү киргизе бергиле. Антейин десең толугу менен кириш сөздөн баштап, эгерде буга чейин 4 багыт турса, эми кириш сөз деген преамбула деген кандай максаттарды жетиш үчүн биз эл баш мыйзамды кабыл алып атабыз деген неме бар да. Ошол жерде 4 багыт бар болчу. 4 багытты көйтүп туруп 8 багыт кылып коюптур. Анан эң негизги эле ой мындай да, биз баягы эгемендүү мамлекет болуш үчүн биз ушуну кылып атабыз депчи. Биз эгемендүү мамлекет болгонубузга 30 жыл болду. Биз азыр бирөөдө колониялык көз каранды болуп туруп аткан жокпуз. Улам эле ошону кайталап эле бир 5-6 беренеде жүрөт. Преамбулада биз эгемендүү деген болду, бул факт. Аны айта бериштин эч кандай кажети жок. Анан суверендүү деген жерге, биринчи беренеде мамлекетти мүнөздөгөн негизги баягы немелер бар да, белгилери бар. Ошол жерге суверендүү деген жерге көз карандысыз мамлекет деп коюптур. Эми суверендүү менен көз карандысыз деген эч кандай айырмасы жок. А эмне кереги бар дагы ашыкча сөздөрдү кошуп? Эми ушундай башаламан, эми чынын айтсам, мен мындай баш мыйзамды көрө элекмин да. Демек, азыркы баш мыйзамдагы, азыркы учурда иштеп жаткан баш мыйзамдагы талаптар жаңы кабыл алынып аткан баш мыйзамда сакталган жок. Анан жаңы баш мыйзам, мисалы, эгерде чындап эле муктаждык болсо, жаңы баш мыйзам кабыл алгангачы, ал үчүн коомдо мындай неме болуш керек да. Болду, бул иштебей калды дагы, бизге жаңы баш мыйзам керек. Же биз шариаттык мамлекет болдук десек, мисалы, анда биз айтмакпыз. Ай, болбойт бул баш мыйзам. Биз толугу менен жаңы баш мыйзам кабыл алышыбыз керек. Анткени биз шариаттык өлкө болдук деп. Мисалы, же болбосо биз монархия болуп атабыз десек, анда жаңы баш мыйзам кабыл алмакпыз. Ал эми башкаруу формасы өзгөрүп аткандан кийин адам укуктарына тиеп эмне кыласыңар? Болгондо да артык кылабыз деп булар ушундай тыртык кылып атышат да, бүт жеринде. Ушундай сабатсыз жазылган баш мыйзамды мен өмүрүмдө көргөн эмесмин. Эгерде кабыл алынып кала турган болсо, постсоветтик чөлкөмдө бул эң начар, эң сабатсыз жазылган конституция болот дагы. Биз, мисалы, мен юрист катары бул баш мыйзамды кандайдыр бир улуттук шермендечилик катары кабыл алып атам да. Эми өзүнчө кыска эки суроо алайынчы. Неме да, сот адилеттүүлүгү боюнча, мисалы, Жапаровдун өзүнүн соту 1 сааттын ичинде түнү менен бүткөрүлгөн. 6-октябрда. Курсан Асанов камалып тигилер чыгып атат. Сот адилеттүүлүгүнө негизи өзгөрдүбү же ошол бойдонбу? Жок, эч кандай сот адилеттүүлүгү жок. Анткени кандай бийлик болбосун, алар сөзсүз түрдө соттук курал катары колдонуп келген. Андан бир дагы бийлик баш тартпайт. Эгерде соттор өздөрү биз бийликпиз, биз мыйзамсыз болуп атат, адилетсиз болуп атат, биз мыйзамдын негизинде гана иштейбиз, биз эч кимден көз каранды болбойбуз десе, анда бир жөн. А бирок мына буда да байкап атасыңар, соттор толугу менен болгондо дагы жогорку соттун судьялары толугу менен жаңы келе албай жаткан, өзүнүн немесин беките элек бийлик эле баш ийип берип атпайбы. Каалаган чечимин чыгарып берип атат. Мына ал чечимдерди биз улам чыгарып аттык, сотко да талашып аттык. Бирок андан эч кандай майнап чыккан жок. Бирок эртеби кечпи ал жерде дагы эле көрсөтүлүп турат. Садыр Жапаров, Камчек Ташиев, Талант Мамытов боюнча чыгарган чечимдердин баары мыйзамсыз, адилетсиз, процедуралардын баары бузулган. Эртеби кечпи ошол соттор жоопкерчиликке тартылат. Ошондо ошол соттор чындыкты айтат. Кандай шарттарда, эмне колдонду, кандай басым болду. Булар ошону айтканда, анан импичмент маселеси ошондо көтөрүлүшү мүмкүн да. Ошол себептен, мисалы, мен мыйзамсыз соттолгом, адилетсиз соттолгом деп атпайбы. Адилетсиз соттолгон адам адилеттүү жана мыйзамдуу акталып келиш керек болчу. Эртеби кечпи бул маселе көтөрүлөт дагы, бул болгондо дагы баягы неме болуп атат да. Кийин жоопкерчиликке тарта турган, импичмент маселесин көтөрө турган неме болуп атат, көйгөй болуп атат. Баалар боюнча айтып бересизби? Продуктылар кымбаттап кетти. Сизге жеке таасир тийип атабы анан? Албетте. Анткени эми бул жерде азыр экономикалык өнүгүү болуп, ишкерлерди мамлекет тарабынан ишкерлерди колдоп, ишкерлерге шарт түзүп, биз экономиканы өнүктүрбөсөк, бул баалар мындан арыда көтөрүлүп кете берет. Эртеби кечпи нааразы болгон, ачка жүргөн эл дагы көтөрүлүп чыгат да. Анан бул баягы голодный бунт деген эң коркунучтуу нерсе да.
мына биз азыр конституция шайлоо деп чыгып атпайбызбы? А эгерде ачка адамдар чыкса, анда баарыбызга, ар бирибизге, бийликке гана эмес, ар бир жаранга абдан чоң коркунучтуу болот да. Рахмат. Депутат маскасы кийген кылмыштуу топ тарашын. Достор, бүгүн баштап бюджеттен аларды каржылоо токтобосо биз акчаларды кылабыз. Бүгүн биздин биринчи митинг. Баргана рахмат келишергендерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен бүгүнкү түз эфирибизди жыйынтыктамакчыбыз. Бүгүн Конституцияга каршы, анын кабыл алынуусуна каршы, ошол эле учурда парламенттин депутаттары, тагыраак айтканда жогорку кеңештин депутаттары тарасын деген өңүттө бүгүн митинг болду. Анда эмесе бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Парламент тарасын. Чоң рахмат келгендерге. Кандайсыз? Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен бүгүнкү түз эфирди жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.